Erkek zina kılgan uçurda, misal ömründe bir erkek ayalı kişine жылаңач көрдü, zina kıldı, oşol kayıp arkasından düşöt da. Misal 18 yaşta zina kıldı, aram iş kıldı. 18, 19, 20, 21, 22 ketti da. Boydok жүрүп ошо бойдок жүрүп үйлөнгөнгө чейин тобо кылып, никелүү ак некесиге үйлөнгөнгө чейин улана берет бул кайф, издей берет да. Zina деген ушундай кайф нерсеси, наркотик окшош, наркотик баягы дозасы күчтүүсүнөн бир сайсаң кайра таштай албай каласың да. Ансыз тура албай каласың. Ошол сыяктуу зина арам маселеси бир жолу кыз менен жатып койсоң, ошо менен ошол кайфты издеп жүрө бересиң, бирок таппайсың да. Таппайсың, ишенип кой таппайсың. Бул эң жаман оору, бул эң күчтүү вирус. Коронавирус эшигинин кычыгынан качып кетет ал вирус киргенде. Бул эң оору вирус. Баягы адам туманды ичиге кирип, караңгылыктын ичинен чыга албай калат да. Кыздан кызга секирет. Түп тамыры жок бир эшикти ачып алган болот да, эркек киши өзгөч. Кыздан кызга секирет, андан буга секирет, аттап жүрө берет, өзүн тозокко дайыр отун кылып атканын билбей калат да. Менин сөзүм дагы таасир бербей калат ага. Алымдардын, устаздардын, чубак устаздын эч кимдин сөзү таасир бербей калат ага. Ошо туманды ичинде өзүнүн жашоосу болорум ошол. Ушундай экенмин да деп өзгөзү кээ бир сөздөрдү шылтоо кылып табып алып, жыргап кайфты кылып жүрө берет. Бирок узакка барбайсың, ойлон. Эгер ушул сөзүм сага жетип аткан болсо, демек туура жетип атыптыр. Токтот. Бул ишиңди токтот. Жийиштир. Билем сен эрктүүсүң, күчтүүсүң. Эгер ушул иштериң болбогондо билесиңби сен азыр не деген натыйжага жетип коймоксуң? Эгер ушул иштериңе кеткен убакытты башка туура нерсеге кетиргениңде не деген иштерди кылат элең билесиңби сен? Ошондуктан ийгилик үчүн аракет кыл. Азыр тешиктерге эмес, максаттарга маани бере турган учур экенин десем, ойлон.